Бүгүн вертикальный дүйнөдө, интернет дүйнөсүндө телефондогу баатырлар чыккан. Андан кыйын адам жок, андан күчтүү саясатчы жок, андан күчтүү спортсмен жок. Ал эң кыйыны да, ал эң күчтүү. Ар бир жаатта андан ага жете турганы жок. Ал эч агада байракты көтөрүп, керектүү жерге сайып койгон. Андай адам жок. Бирок мен айтуудан мурда кел вертикальный дүйнөдө баатыр болбо. Ошол интернетте телефонду кучактап отуруп алып, бакырып, ардекелерди айтып отургандар келгиле. Интернетте эмес, мындай вертикальный дүйнөдө баатыр боло берет, кыйкыра берет. Бирок жашоодо келсең, эч бир зыян бере албайт. Ал эч кайсы жактан, дух жактан дагы, рух жактан дагы алсыз адамдар интернетте баатыр болот. Жашоодо келсең, эч качан алдыңа чыга албайт. Корконунан о айланып тегеринип өтөт. Эркек болуш керек. Интернетте алда телефонду бул жагында жашырынып алып, эгер ачык түрдө келсең, илим жактан кел, билим жактан кел, спорт жактан кел, саясат жактан кел, кайсыл жактан болбосо кел, сүйлөшөбүз. Илим жактанбы кел, билим жактанбы кел. Интернетте жашырынып алып баатыр болушуңду токтот. Андайлар азыр эсепсиз. Сен алардын катарында болбо да. Эгер келсең, сүйлөшөбүз, каалаган маселеде сүйлөшөбүз. Керек болсо, кыйнап дагы коебуз. Күч жактан, спорт жактан, акча жактан, бизнес жактан керек болсо кыйнап дагы коюшат. Алымдар, устаздар унчукпайт. Сенин караңгы дооруңдан алар өткөн. Караңгычылык кандай экендигини, жахилият кандай экендигин алар түшүнүшөт, билишет. Караңгы доорго алар теңелгиси келбейт, караңгы адамдарга теңелгиси келбейт алымдар. Ошондуктан да не кылышат? Алар сага теңелип бир жооп берип отурбайт. Бүгүнкү күндө мусулман эмес душмандардын, кафырлардын жасынын ого кайсы адамга көбүрөөк тийип атат? Ошол эң кыйын адам да. Эң көп сабыр кылып аткан, эң көп мусулмандарга салым кошуп аткан адам мына ошол болуп эсептелет. Маани берели. Интернет баатыр болбойлу, жашоодо баатыр болойлу, урматтуу мекендештерим.